Туура эле саламаттык сактоо тармагында бир топ жетишпештиктер бар. Ошол эле учурда жетишкен жагдайлар да бар да. Анан урматтуу Гүлнара Маришевна, бизде Баткен областында бир дагы эмерти жок экен да. Биз кечээ барганда элдер кайрылды да. Эмертига түшүш үчүн Ошко барышат экен. Жол аябай алыс дейт да. Мен бул маселени мурунку министр Аканит Бейшеналиевке айткан элем, чечип берем деп аябай бир убадалар берген эле да. Ошо ойдон калып кетти да. Ушу маселени сиз жазып алсаңыз, Кызылкай шаарына койсо, мен ойлойм дурус эле депчи. Себеби Кызылкай шаарында бир топ күчтүү биздин дарыгерлер бар. Ошондой эле учурда больницалар да жакшы да. Ошону эске алып бир жардам берсеңиз. Себеби элдерибиз кайрылды. Ошко барышат экен эмертига түшүш үчүнчү. Андан тышкары дагы бир көйгөйлүү маселе бар. Бул маселе кандай чечилет? Бизде кээ бир скоропостин смерть менен түшүп калса, моргторгочу скрыто кылышат экен да. Эми мен ушул маселени бир терең изилдеп карап чыксаңыздар. Себеби бизде мусулмандарда сойдурбайт да. Анан ошол жана смертельный скоропостин смерти сойдурбай эле насил смерть менен түшкөндөрдү скрыто кылса болот да. Ушуга кандай оюңуз? Элдер кайрылып атат. Мен биздин мезгилсиз дүйнөдөн кайткан жарандардын туугандары кайрылат экен да. Ушу маселени кандай кылып чечсек болот? Абдан туура маселе, урматтуу Рысбек Исламович. Биринчи маселеңиз боюнча, МРТ боюнча бүгүн саат 2-де дагы мен донорлор менен жолугушуу болот. Ушул маселе боюнча абдан туура суроо бердиңиз. Быйылкы 2023 жылда Баткен областына МРТ аппараты алынып берилет. Андан тышкары жанагы биздин компьютердик томографты кадам жайга коюлат. Быйылкы жылы даяр, аларга бөлүп бердик. Андан тышкары дагы кошумча айта кетсем, Баткен областына, жалпы область боюнча быйыл жаңы жылга чейин 33 тез жардам автомашинасын бөлдүм. Экинчи маселеңиз боюнча абдан туура маселе. Бул боюнча бизде бүгүнкү күндө мен жерлерге дагы айтып атам, бүт жана патологоанатомдорго. Бизде мусулман эл болгондон кийин сиз айткандай ошол вскрытие маселесинде эгерде тууган уруктары келип өздөрү кат жазып берип биздин дарыгерлерге дообуз жок десе, алар тоскоолдуксуз бериш керек. Эми ушу маселеге катуу тапшырма берсеңиз, себеби ошол моргто иштегендер бальзам кылып жуунтуруп койгонго бир акча алат экен да, өлүктөн акча жасабай эле койсок абдан жакшы болот. Ошол мурдагы министрге эле ошол взятка жетчү экен да, мурунку Бейшеналиев ошол моргтордон да акча алып жүргөн экен да. Андан тышкары ошол Кадамжай районунда, Кадамжай шаарында моргтун абалы абдан начар экен. Мен өзүм көрүп чыктым. Мында жазып алсаңыз, Кадамжай шаарына төрөт үйүнү куруу боюнча проект долбоорлор бүт даяр экен. Андан тышкары Кызылкай шаарына дагы төрөт үйү куруу боюнчачы. Себеби азыркы мезгилде Кадамжай району менен Кызылкай шаарынын жашоочулары 350 миңге жетип калды. Эми элибизге ушу Баткен областында бир көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот эле. Саламаттык сактоо тармагы аябай бир имараттарыбыз да начар экен. Ошо сизден сураныч, элдин үнүн мен сизге жеткизип атам. Көңүл буруп чечип беришиңизге ишенемин. Рахмат. Чоң рахмат, Рысбек Исламович. Мен жана айтып кеткендей, мен сиз айткан көйгөйлөрдүн баарын билем. Мен өзүм Баткен областына да барып келдим. Мен арка 1, арка 2 борбордукка чейин барып, бүт саламаттык сактоо мекемелеринин баарын көрүп келдим. Кандай муктаждыктар бар, жалпы медицина кызматкерлери менен ар бир райондо таанышып, алар менен жолугушуу өткөрүп келдим. Өзүм айткандай 2023 жылды биз биринчи кезекте ушу Баткен областынын саламаттык сактоо мекемелерин өнүктүрүү жылы деп бул маселелердин баардыгын чечкенге аракет жасайм. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.